Бул экинчи түрдөгү адам сурактар. Биринчилер эч кандай суралбай эле бейиш кирген болсо, экинчилер жеңил сурак. Ушул жерден бир пайда. Жеңил сурак менен бейиш кирген адамдардын бир сыпаты бар экен. Аллах Таала ушун Куранда баяндаган. Ошондой сыпатта жүрсек экен барыбыз. Башка бир аятта, Ал-Хакка сүрөсүндө Аллах Таала мындай дейт: "Фа амма ман утия китабаху биямини." Кимдин китеби оң жагынан бериле турган болсо, "Фа якулу ха умуқрау китабия." Оң жагынан алганда адам сүйүнүп, баягы жакын адамдарына "Карагылачы менин китебим кандай экен абалым" деп сүйүнгөндүгүнөн ушундөт дейт. Жар салып айтып атат. Эми караңыз кийинки сөзүнө. Ошондой ийгиликке жетип аткан, жеңил эле сурак болуп аткан адамдын сыпаты кандай болду экен деп ар бир мусулман адам кызыгат. Бул жашоодогу сыпат. Анан ал адам айтып атат: "Инни донанту анни мулакин хисабия." Мен ойлодум эле, бир суракка суралам го деп ойлодум эле дейт. Ал адам ыраазы балда бейишке кирет, узак бейишке кирет дейт. Ушул сөз бизге тиешелүү. Алымдар, муфассирлер айтат: "Инни донанту анни мулакин хисабия" деген бул адам ар бир амал кылганда, күнөөдөн оолак болгондо, кыяматты көз элесине алып жүргөн адам сыпаты дейт. Мен катуу суракка түшөм го, мен тозокко түшүп калам го, эң акыркы бейишке кире турган мен болуп калбаймбы, тозоктон эң акыркы чыга турган мен болуп калбаймбы, абалым кандай болот деп өзүн эсеп кысап кылып жүргөн адамдын сыпаты дейт. Көрдүңүзбү, өзүнө ишеничте болгон жок. Себеби деген кээ бир адамдар бейгап барат. Аллах Таалам ырайымдуу го, мээримдүү го деп ошонун артынан анан амалга шалакылыкка түртөт. Кош көңүлдүккө түртөт, кайдыгерликке түртөт. Ал эми жеңил сурак менен бейиш кирүүчү адамдардын сыпаттары ал дайым өзүн эсеп кысап кылып, "Инни донанту анни мулакин хисаб", мен суракка түшөм, сурактан кандай чыгам деп бүкүттүкү абалда жүргөн. "О минхум ман юнакиш ал хисаб", Алла сактасын.